Өзгөндөн Большевик айылынан үй сатылат тугандар. Мырзаки Большевик айылынан. Мына ушул үй Полторашка түрүндө салынган үй. Мына ушул сарай түгөнгөн жерден мына ушул жерге чейин, бул жагы үйдүн аркасына чейин. Бул жагында мына ушундай чоң канал бар. Таза суу бар бул үйдө. Кран суу, эми жалпак тилде айтканда, мына бүт бетондон курулган, сарайдагы мындай болуп бетондон куюлган да. Өтө бекем курулган соборлор. Бирлер сноска кирбейт. Неге дегенде уже мынадан ара кенен да, карабачы. Уже документ өлчөнгөн. Бул жага уже асфальт келип түшкөн. Бул үйдүн 8 соток аянты, бирок фактически 12 соток ашыгыраак. Документте бирок 8 соток. Сноска кирбейт. Неге дегенде бул жерлерде көп эле үйлөр ошондой да. Мына жактарда элечи. Эми мына жак үй ошондой. Бул жерден дагы бир главный мына сарайга кеткен ворота бар экен. Бүт бетондон. Мына жакка деле мурун илгери кран суу болгон окшойт бул жерде. Бул жакка дагы ошо ворота место коюп коюптур. Мына жакта соседтер кадимкидей жашап атат. Мына үйлөр, соседтин үйлөрү. Оне 50 метр чыккан да уже. 50 метр, 70 метр. Уже өзгөндү көздөйт, таксилер каттайт. Эшигинин алдына чейин асфальт келген. Мына ушул Полторашка түрүндө салынган үй. Сарайлар деле бүт ушундай бетондон курулган 2 этаждуу үйдүн ичин баягы Инстаграмда тартканмын. Бул 2-нчи этажды ача албай койдум. Күлүчү сайылып калып кетти, чыкпай атат. Бул жакта тапчан, сөрү, айым ар ким ар кандай айтат. Навес мына ушундай болуп жабылган. Стойкалар. Мына айткан жана кыргыз үй, боз үйүбүз мына ушул жерде экен. 3 дана дейт, бирок 2 данасы таптаза экен, бирөөсү сал эмерак экен. Мына ушулар. Булар дагы сатылат арзан баада. Бул туалеттин эми тартпай эле коеюн. Туалеттин ичи жакшы эле экен. Кадимки эле туалет. Жери борпоң. Любой нерсе эксең өсөт. Мына жерде таза суу бар экен, кран суу. Сарылды агып атат. Үйдүн ээси жоктугуна байланыштуу мен өзүм эле келип реклама кылып кеттим. Туугандар туура түшүнгүлө. Болбосо үйдүн ичине кирип кенен тартат элем, ача албай койдум. Бүт бетондолгон да, короче. Сарайдын ичи бетондон эле болгон. Бул сарай оңойлук менен жыгылбайт да. Мына карагачы. Таза жыгачтардан биягы. Чекелери, стойкалар деле бетондолгон. Жерди айттым. İçindeki mebellerini de сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Көңдөр даяр, жыйылган тезек. Мына жерге жүгөрүнүн эмес. Мына ушундай суу, свет бардыгы бар, жашоо шарты бар. Бул жерди достор экиге бөлүп алып туруп эле жашасаңыздар болгудай. Мына сарайдын арт жагын. Мына жерден бөлүп алсаңыздар, мисалы мына. Мына эмне жерден бөлүп туруп, эмнелерге үй салып туруп, мына сарай кылып жашаганга деле болгудай. Үйдүн ичин Инстаграмдан көргөндөй эле, ошондой эле. Дагы бир тартып көрөйүн. 2-нчи этажын ача албай койдум. Күлүчтү кайрып алдымбы? Бул жак душевой экен, бул жактын күлүчү жок. Бул жакта азыр эптеп ачтым. Мына ушундай. Ремонту жакшы эле. Нормальный. Экинчи этажын деле жакшы эле деди, бирок көрбөдүм эми. Экинчи этажын келип көрүп, сүйлөшүп, алашып алсаңыздар болот туугандар. Мына ушу буюмдарын деле сүйлөшүү жолдор бар деди. Кичине зар кылып турам деди, короче. Эмнерден сырт көрүнөт. Ким кирип атат, ким чыгып атат. Ушундай. Светти дагы өчүрүп кетишкен экен. Тамызбай эле койдум. Ошо телефон номерин жазып койдум.
Баасын 5,5 миллион сомдоп атат, 5,5 миллион деп атат. Эми сүйлөшүп көрөсүңөр. Адрес Өзгөн району Мырзаке Большевик айылы. Айылдын четинде жайгашкан үй. Соседтер жашап атат. Кадимкидей айыл четинде.